Салбурун деген сөз кыргыз тилинин лексиконунан жоголуп, унутта калып бараткан. Илгертен алды күчтүү эр-азаматтар чогулушуп, жаагамдап куштун кыраанын таптап, кыргыздын алгыр тайгандары менен ууга аттанышканы Салбурун делчү. Мээлей алып боот агып, ит агытып, куш салып, илмек кылып жаа тартып, салбурундап жер чалып дегендей, мана сөзү баштап 40 жигити менен аңчылыкка чыккандыгын билебиз. Кыргыздар кайберенде, жапайы жаныбарлар менен жырткыч хайванаттарды көп кырган эмес. Өз керектөөсүнөн тышкары аткан эмес. Жаратылышка ашыкча кол салып жиберген көрүнүштөрдү айыптап, кожо жаш эпосун эл өзү чыгарган эмеспи? Жигиттер Салбурунга чыгарда тажрыйбалуу аксакалдар уй мүйүз тарта кеңешип, куштун пири буудайык, иттин пири кумайык, жолуңар шыдыр болуп, шыралгалуу келгиле деп ак батасын жабыла берип узатышчу. Мына ушул элибиздин улуттук өнөрүн кайрадан жандандыруу керек болсо дүйнөгө даңазылоо максатында акыркы жылдары азын оолак аракеттер көрүлө баштады. Мындан саналуу жылдар мурда Салбурун деген сөздүн маанисин да билбегендер арбын эле. 5 жыл мурун Тоң районундагы жаштардын демилгеси менен Салбурун уюштурулуп, ага кызыккандардын саны да чакан эле болчу. Советтик доордун шарданы менен унутта калып, башында бир уч улуттук оюндардын күйөрмандарынын башын бириктирген бул самалык эми миңдеген күйөрмандарын тапты. Бирок алигиче тыңгылыктуу көңүл бурулбаса да, ата-бабадан келаткан жөрөлгөнү кайрадан жандандырып, аны өркүндөтүүгө Салбурундун күйөрмандары билектирөө киришкен. Кыргыздар көп жылдар бою ушу Салбурун деген сөздүн дагы маанисин да унутуп калышкан. Анан ушу Кудай жалгап биз ушуну баштап бир 5 жылдан бери ушу элге мунун маанисин даңазалап түшүндүрүп аракет кылып келип жатабыз да. Анан буну биз уюштурганда көбүнчөсүн ушу Салбурундун ышкыбоздору өзүбүздүн жеке демилге менен көптөгөн салбурунчулар ушу туугандар бар, анан жакындан жардам берген адамдар бар. Бул жолу да салбурунчулар Тоң районунун Бөкөнбаев айылында жылына уюштурулуучу Салбурун фестивалин өткөрүштү. Ага атайын тандалып алынган аянтта даярдыктар көрүлүп жатты. Биз болсо алардын даярдыктары менен тааныштык. Кыргыздар бир күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деп, жоргону өзгөчө баалашат. Жорго көчмөндөргө гана таандык болгондуктан, байыркы кылымдарда бөлөк элдер көчмөндөрдүн бул жылкыларын иноход же болбосо чоочун жүрүш деп аташчу. Учурда көлдүн жорголорунда бир топ ийгиликтерди жаратып, коңшулаш өлкөлөрдө өткөн мелдештерде да алдыңкы орундарды багындырып келет. Тоң районунун тургуну Замир Мукашев мындан бир нече жыл мурда бабалардан келаткан саяпкерлик өнөргө көңүл буруп, жылкы таптай баштаган. Бир кезде 40ка жакын автоунаа аткан айтылуу Патрон деген жоргонун ушул саяпкерге таандык экендигин да эскерте кетели. Учурда ал жаңыдан түптөгөн Элжар жылкы фермасында ондогон жорголор тапталып жатат. Салбурун башталар алдында тажрыйбалуу саяпкерде ат жалында кепке тарттык. Эми Замирова учурда жорго салыштагы унутта калып баратат деп айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө силердин ошо ат таптачу жерден жорголорду таптоого, алардын тукумун өстүрүүгө кандай көңүл буруп атат? Жорго маселеси бул тапташ, мына айрыкча ушул жарышта салдырыш, бул өзү чеберчиликти абдан талап кылат, тажрыйбаны талап кылат. Анткени баягы жагынтпай ошол мелдеште тиешелүү марага жегип келиштин өзү абдан бир балдардын ыкмасын өзгөчөлүк талап турган бир чоң бир искусство десек болот да. Эми ушул казак кыргыз болгон жерде жорго чабылып жүрөт. Бул эл аралык масштабта болуп жүрөт. Ушу көбүнчө акыркы мезгилдерде ушу көлдүн жорголору, Кыргызстандын жорголору мыкты орундарды келип, элдин кызыгуусуна арзып жатат. Эми ушул бизде дагы ушул
дээрлик ушу жорго таптоочулардын, жоргочулардын мектеби пайда болот да ушул жерде. Көптөгөн ушул биздин балдар Казакстанда, Кыргызстандын бунун бурчунда саяпкер болуп, ат таптап, жорго таптап, ушундай жарыштарга катышып жүрүшөт. Ушул жерден балдар ушул кичинекей чагынан баштап келип, аралашып, мына ушул искусствого үйрөнүп, тажрыйба топтоп, анан өздөрү дагы улам кийинки муундарды эшитип, ушуларга бир салтты улантып келатканы бизди кубандырбай коет. Бүгүнкү күндө ошо ат таптоодо кандай көйгөйлөр бар? Аларды тоютуу, аны таптоодо кандай кыйынчылыктар саралбай койбойбу? Эми проблемадан албетте ар бириштин проблемасы бар, учуруна жараша. Мына ушул жорго сүйүүчүлөр көбөйүп келатат. Мына кызыккандар көп, бирок ушул эл аралык мына албетте мамлекеттик колдоого ээ боло турган ошол тараптан жардам өтө турган жагдайлар бар да. Маселен, ипподромдук сыноолор, айрыкча мына асыл тукум ушул түпкү тектерин тактай турган илимий изилдөө институттардын ушул аралашышы керек да, сөзсүз. Бүгүнкү күндө силерде ошо жорголордун тукумун өстүрүүгө, асыл тукум малды алууга көп көңүл бурулуп атат деп дагы кандай аракеттер жасап атат? Балким бөлөк жактан алып келип атасыңарбы? Бул эми жорголорду өнүктүрүү боюнча бизде ушул илгертен жакшы тукумдар болуп келген. Мына Ореол, Палач деген, Палван деген ушундай айгылар тукумдары бул бүтүндөй Орто Азияга белгилүү болуп калган ушу бизден чыккандар бар. Бирок бул маселе бирок мындай ордуна туруп калбаш керек да. Күнүгө ушул жаңылык талапка турган маселе. Анткени конкуренттүү шартта баягы өнүгө турган маселе. Ошондуктан кийинки мезгилде ушул Кыргызстандын жорго сүйүүчүлөрү Россиядан, башка жактардан ушул жакшы тукумдарды алып келип жаңыртып атышат. Мына мен дагы өзүм быйыл ушул жеке Элдияр деген ушул жорго жаатындагы атайын жылкы ферма уюштурдум. Мына ошого мурунку белгилүү жылкылардын тукуму менен кошо быйыл Россиядан бир 15 жакшы тукумдар тандап келип, эми мындай СНГнын чегинде белгилүү болуп калган өндүрүшчү айгырлар тукумдарын алып келип, бейлерди алып келип, жаңадан өндүрүшкө койдук. 3 жаштагы Аляска деген жылкы муну Элдияр жылкы фермасына атайын Россиядан сатып алып келишиптир, жылкылардын тукумун өстүрүү үчүн, сапатын жакшыртуу үчүн. Азыр мынакей сиздер көрүп тургандай Салбурун фестивали башталган турат. Анда жорго салыш, бүркүт салыш, куш салуу, тайган агытуудан сырткары Кыргыздын бардык улуттук оюндары көрсөтүлөт. Азыр биз Салбурун болуп аткан жака кетип атабыз. Салбурун фестивалы алгач бүркүткө чырга тартуудан башталды. Мындан 5 жыл мурда Салбурун жаңыдан өткөрүлө баштаган мезгилде 5-6 гана бүркүтчү катыша турган болсо, бул жолу 20дан ашык бүркүт салынды. Анын ичинде кыраандары да, чыргага жолобой тетир кеткендер да болду. Teytiği kara menen emede turba mınday usul dağı sala veret, dağı salat. Bu az ele. Мыкты мүнүшкөрлөр бүркүткө карап туруп эле анын алгыр экени же табы начар экенин, ал тургай кандай тамактангандан бери так айтып бере алышат экен.
аны колго көндүрүү да бир топ эмгекти талап кылат. Мен өзім бекермін. Азыр басқан тұрғаным, атқа мінгенім кәдімгіле төгіле бойынша. 82 тамағын ішіп отыр. Бұл көп жашайды балам. 40 жыл салғана үліскерлер болды. Bir бүркіт. Мына азыр тоңда Абайылда деген балдары бар. Абайылда деген 40 жыл салды. Bir бүркіт. Анан өзі бай екен, алтында шакек салып, оқу жаздырып, жылы. Тұқым көрсін деп қоя берген. Ал ауышқа өлгенден кейін, көп жылдан кейін, bir мүліскер торға қармалады. Қармаса, ал қоя берген еле 20 жылдан ашып. Ama 60'dan aşıyor. Руслан Кубатбеков Салбурунга карачын деген бүркүтүн алып келген. Ал балапан кезинде карачын деген бийик зоодон алынгандыктан атын ушинтип атап койгон. 3 жаштык бул бүркүт саналуу убакыттан кийин карышкырга салынат. Бүркүт абдан сезимтал болгондуктан чылым чеккен, ичкилик ичкен кишиден жийиркенерин айткан жаш мүнүшкөр мындай кооптуу сынактын алдында бүркүт үчүн толкунданып турганын да жашырбады. Бул көчөсү түрк алып турат, бирок тиги жапайы жерден карышкыр көрө элек, бирок мындай фестиваль аны мындан карышкыр албайт жолу. Көчөсүнө түлкү акып койсуз. Кыйынчылыктары деле болот анча-мынча, бирок ага деле чыдап кызыккандан багыш керек. Бул бакчы неме болгону. Бул ата-бабадан бери келип аткан сатты кыргыз экенин билдиришибиз керек. Боюнча ушул бүркүттөр арак ичкенди жактырбайт, тамек тартканды жактырбайт. Жок, андайга жокпуз. Тамек тарткан киши алыска баса албайт, мисалы үчүн. Тоого чыгып, ышылдап. Кудай буюрса үмүттөнүп келдик эми. Аны бир Кудай билет, буйруктан да Кудай буюрса деп келдик. Бир аздан соң күткөн убакытта келип бүркүттөр карышкырга салына баштады. Бүркүттүн эң кырааны гана карышкырга да апарылат. Карачын дагы ээсинин ишеничин актай алды. Андан сырткары Руслан окшоп сүйүнүп жүргөн мүнүшкөрлөр да болду. Gel hazır atayım etme akıllı. Gözden attı, gözden. Gözden attı. Gel. Gözün oydur be. Gel. Baş kızım. Açık dur. Gel. Gel. Başka ne tan o? Ben işte oturuyorum. Korkma. Gel. Onun koyur, etin çoğurak ele et tasın mı mı? Koyur bettesin. Gel trikolon çağırsın hiç. Gel doy. Sen hazır ayım. Dur kaçır ben karma. Çıktı. Tekrar tart koy. Tekrar açılır ki. Bakın götür. Kulağın dilim falan kaldı be. İzlesin. Oğlan var. Şey yok, iştepesi yok. Boynları bozun boşu. Бүркүт көргенде кандай күйүнүк болот ам? Мына карышкыр алды Кудай буюрса. Жана жылга барлык жагынан 5 менен чыккан. Буюрса биринчи бар. Бал лебиз деген үмүттөбүз. Мурунда 2 жол карышкыр алган. Үчүнчүсүн алып атат Кудай буюрса. Kaç otur. Tumşuktan attı gel karmaşa. Zardan aşağı göster gel karmaşa. Kat gözle ayırırsan. O tomasın diyor tomas. Экинчи эле жыл мына үйлөнүп аткан кылычбек балар менен ошол кишилердин артынан үйлөнүп аткан. Кайдан келдиңиз? Серпиктайынан, көлдүн аркосунан. Ийгилик. Рахмат. Дүйнөлүк тарыхчы окумуштуулардын баары куш салуу өнөрү Орто Азияда пайда болуп, кийин бул өнөр бүткүл дүйнө жүзүнө тарагандыгын белгилешет. Көчмөндөр жаа, ит, ат, куш менен жан сакташкан. Бул көңүл ачуу болгон эмес, бул күнүмдүк турмуш болгон. Бул жолку Салбурун фестивалында куш менен ит элгинин түрлөрү да сынактан өттү.
Кыргыздар ителгини бир нече түргө бөлүшөт. Куштун бул түрү боюнча эл арасында түрдүү уламыштар да бар. Ысык көл районундагы Чырпыкты айылдан келген Абдынур Рыспаевдин 3 жаштагы лачыны да салбурунга чогулган элдин үйрөн кызыкты. Үч жаш далбага келтирдим азыр. Буюрса жакшы. Далбага ойноппун, буга чейин кандай тренировка? Буга чейин тренировка футбол, кеклиге бар. Коён чемпион боло элек биринчи жолу, быйыл биринчи жолу чыгып атам. Мурдагы аркы жылдары куш бүркүттөр менен чыгып. Бул өзү тор менен кармаганбыз. Көчкөн байлаган тор менен кармалганбыз. Эки ай болуп калды кармалгандан бери. Тайгандардын чуркап кетканын. Алдыда болсо сары тайган келет, окшойт кызыл тайган, артында кара тайган. Үй жаныбарларынын ичинен биринчи болуп байыркы адамдар тайган сымал гүлгиттерди аңчылыкка пайдаланганын окумуштуулар белгилешет. Ошондой эле Манас атабыздын кумайыгы да тайган ит болгон деген маалыматтар бар. Андан берки баатырлардан ала турган болсок, Жаңыл мырзанын Кырк эмчек, Балбай баатырдын Актаман, Бүргө баатырдын Көктөбүл деген алгыр тайгандар болгондугун билебиз. Фестивалда тайгандарга да чырга тартылып, кашкырга салынды. Мындан сырткары дөбөттөр да алышты. Тайгандар менен дөбөттөрдүн табы жакшы болбой калган белем, ээлери кош аралашып түртмөктөсө да кашкырга ойдогудай кол сала алышпады. Ал тургай буга чейин камакта туруп буулугуп калган көкжал кашкырга будаланып, артын карабай качкан тайгандар да болду. Жаатууну адамдар таш-доорунда эле пайдалана баштаган. Бирок ортодо бир нече жыл көмүскөдө калып, анын кандай жасалаарын толук билгендер жок экен. Учурда биз көрүп жүргөн жаалар аңчылыкка чыгууга ылайыктуу эмес. Ошентсе да айрым усталар жаа жасоого көңүл буруп, аны мүйүздөн, кайыштан жасап жүрүшөт. Жаатуу боюнча улууларга караганда жаш балдар жакшы оюн көрсөтүштү. Нурсултан Мүдүнов жаатууну үйрөнүп жүргөн кезде үй бүлөсү деле көңүл бурушчу эмес. Бирок арачолодо жаатуу үйрөнүп жүргөн Нурсултан фестивалда бутага туура тийгизип, алдыңкы орундарды ээледи. Үйдөн атам жаага ушундай кызыгып, айтып ушундай мага жазат бер, мен үйгө илип коеюн деген, анан үйгө алып келгенде эле мен кызыктым. Шага эле кызыгып эле анан атып көрүп эле анан атып папама жаккан жок мен атканым. Анан папам айтты мага, сен атпай эле коюп ата албайт экенсиң дегенден, анан папам үйгө кирип кеткенде эле, башка шаарга кеткенде эле үйдөн акырын алып чыгып атып эле үйрөнүп кеткем. Бурачы дегенде бүгүн алышка барбы? Мен экинчи орунду алдым. Мен мындан кийин жаадан калтырбай дайыма тренировка кылып, мелдештерди калтырбайм мындан кийин. Элжар жылкы фермасынын саяпкери Алтынбек Каныбек уулу ар күнү таң эрте туруп, күлүктөргө жем суусун берип, убактысынын бардыгын алар менен өткөрөт. 18 жаштагы жаш саяпкерге жылкы фермадан 2 күлүк бөлүнүп берилген. Жарышка түшчү жорголорду кечке чейин өз убагынан кечиктирбей суутуп туруу дагы анын милдети.
Бүгүн да ал Салбурун фестивалында 2 жаштык Чипрага деген кунан жоргосун жарышка салат. Чипрага жорго чабууга биринчи жолу түшүп жатат. Бул Чипраганы кандай кылып багасы, кайсы маалда чөп бериш керек, ошолор жөнүндө айтып Эртең менен жемин, суусун, чөбүн салам. Кайра түшкүсүн, жемин, чөбүн, суусун ошондой эле. Кечкисиндир ошо. Өлчөп бересиңби? Өлчөмүн. Буга чейин дагы кайсы аттар чаап, мындай байге утуп алган учурлар болду беле? Көп эле аттар болду. Көп эле аттарды иштеп чаап. Машина утуп алган кездер болду. Машина эле. Мындай неме ат чабышка түшөрдө толкунданасыңбы? Ушундай утам, түшүп атам деп. Эми толкундануу болот. Мисалы эми 25 000 сом утуп алса, сага канча акчасын берет? 30%. Утайлы деген ой барбы? Саналуу сааттардан кийин көптөн күткөн убакыт да келди. Ушул мүнөттөрдө Алтынбектин Гүлүккө бир нече ай бою короткон эмгегинин акыбети кайтат, же өзүнүн артта калганын моюнга алууга туура келет. Бардыгы жарышка салынган Гүлүктөн көз каранда. 4400 метрге чуркай турчу жорголор бул аралыкты жоргосунан жаңылбай басып өтүшү керек. Ошентип мээнеттин акыбетти кайтчу мезгилге да жакындадык. Биз кошо сүрөөнгө алып турган Чипрага Марага экинчи болуп келди. Şurada bir kurka oran yapıldı. Andan gelen 20 sınavlar menен Çepraga ötüp durdu. Ekinci gelgen Çepraga. Ay kolduk o Altınbek taptap Altınbek cevaptır. 6000 so'm. Ekinci bayga. Mana prizini alıp atat, görüp atasızlar. Medali menen, malades. Жаңы saat beradi, birinci yolu. Быйылкы өткөн Салбурун фестивалында тай жорго, кунан жорго, бышты жорго, анан тез жорго болуп чабылды. Анда сырткары жорголор эл алдынан өтүп кеңири маалыматтар берилди. Арасында 1 жаштыктарынан тартып, салбурунчулардын тили менен айтканда жорголордун ардагерлерине чейин бар. Буга чейинки чабыштарда бир нече баш байгелерди багындырган палван же палаш деген кайман аты бар жорго көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Палван кыргызча аты. Азыр мына биз жорголорду жибергенден кийин атайын дөбөгө чуркап келдик. Себеби жергиликтүү тургундардын жылкы күйөрмандарынын айтымына караганда, бийиктен караганда кайсы жорго кандай чуркап баратканы жакшы көрүнөт экен. Бул 3 жаш Вилбурун американец. Эми даярдаганым муну менен 2 байга уткан, мына муну бүгүн 3-чү байга уттум. 2 жоргодон тең биринчи орун алып. 2 жоргодон, кунан жоргодон биринчи орун, 3 жаш жоргодон биринчи орун. Сүйүнүп атасың. Конечно. Бул деген канизаводтук, 54 Чолпон атадагы 54 канизаводтук. Өкмөттүк бул. Эки жактан келген кызыгуучулар арбын болду. Bir top adamlar çet ülkeden turistlerdi gelip kaçıp atacak. Anam taygansılardın bürküslerinde sağına жылдан жылга арып келді. Бұл қуандырат әлбетте. Бүгін шул фестиваль өз деңгээлине чыкты белем. Мындан тышкары аттардын да көргөзмөсү болду, анан жорголордун жарышы болду. Буларды дагы шул атаандаштар ар кайсы жерден келишип, өнөрүн көрсөтүштү. Бұл ойындардагы жалпы өз деңгээлине жетти. Жакшы темпте, жакшы жарыштар болду. Албетте күчтөр жеңди бүгүн. Ошентип Тоң районундагы кезектеги Салбурун фестивали аяктады. 2006-жылы Алмаз Акуновдун демилгеси менен уюштурулган бул иш-чара мындан ары да улана берерин айтат уюштуруучу. Буга чейин Салбурунга жергиликтүү төөлдөр тарабынан астейдил мамиле кылынып келсе, быйыл райондук мамлекеттик администрациядан 80 000 сом бөлүнүп берилди. Мындан сырткары бирин-экин демөөрчүлөр болгону менен калган чыгымдардын бардыгын уюштуруучулар камсыздашыптыр. Бүгүнкү Салбурун кандай деңгээлде өттү? Сиз ойлогондой жыйынтык бердиби? Эми биз Салбурун бул фестивалды 6-чы жолу өтүп аткандыктан мурункуларга салыштырмалуу жакшы өттү десем болот. Себеп дегенде бул өзүнүн ар бир иштин өзүнүн процесси ушундай. Өзү
мурунку кылган кемчиликтерибизди эске алып жылдан жылга биз ушул нерсени ийге келтирип келатабыз да, орусча айтканда усовершенствовать этип атабыз да. Атаандаштык кандай болду? Атаандаштык эми бул дагы баягы жаңы спорттун, улуттук спорттун түрү болгондон кийин атаандаштык баардык жерде бар. Атаандаштык өтө курч мүнөздүү өттү да. Уюштуруучу катары айтсаңыз да, сиз күткөндөй жыйынтыктар болдубу? Мен күткөндөй жыйынтыктардын көпчүлүгү бир дээрлик болду деп айта албайм. Мисалы үчүн тайгандар көп курчтугун жоготуп коюшкан, алгыр тайгандар аз болуп атат. Оюма жеткен жокмун. Тайгандар ушул көбүнчөсүн мурунку биздин ата бабалар кармаган тайгандардын деңгээлине жете албай атабыз. Анан бүркүттөр абдан жакшы өскөн экен. Бүркүттөр мисалы үчүн мындай бизде баардыгы жапырт карышкырга кол салган бүркүттөр мурун биздин фестивалда мындай болчу эмес. Бир эле алчыда бүгүн баары төртөө тең алды. Төртөө тең жакшы качырып алышты. Жаа тартуу өнөрдө унутта калган өнөр, аны жандандырууга кандай күч аракеттер жумшаш, кандай талаптар керек? Эми бул биздин каныбыздан баягы жоюлуп бараткандыктан бул жаат өнөрүн көтөрүш өтө кыйын экен. Бул мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек эле. Биз баардык тийиштүү жерлерге кат менен кайрылып, өкмөткө, президентке чейин каттарыбыз менен кайрылганбыз. Жок, жыйынтык жок. Биз көнүп калдык, жыйынтык болбойт деп эле на всякий случай деп эле берип коебуз да катты. Анткени билбейм, азыр өкмөт тараптан бул көңүл буруп. Эми Салбурун деп биз ушуну жакшы элге, эл аралык деңгээлге чыгып аткандыктан муну казактар эми Салбурунда өтөбүз деп декабрда өтүшөт экен. Анан булар патент алып коюшат. Эми биз кыргыздар ушинтип өкмөт тейлебей аткандан кийин, өкмөт карабай аткандан кийин эми азыр Салбурун деп, казактар да Салбурун деп аташат. Эми Салбурун деп булар унутуп калган булар деле. Өтө элек мындай жаа атышып, тайган сынашып, бүркүт сынашып, анан жана башка номерлерибизди аткаргандай булардын андай өзгөчөлүгү жок. Биз Орто Азияда биринчилерден болуп баштап ушуну даңазалап келатканбыз. Анан бирок коркунуч бар, ушул тынчсыздануу бар, коркунуч эмес. Ушу казактар бул декабрда биздин программаны алышыптыр. Анан ушундай өткөр булар патент алып алабы деген тынчсыздануу бар да бизде. Эми жыйынтыктап айтканда, азыр мына Салбурун бүттү, ошентсе дагы эл кеткиси келбей дагы болсо деп турушат да, мындан кийин да өткөрүү пландар барбы? Сөзсүз, мисалы үчүн бизде Ысык көлдө көбүрөөк практикаланып атат, иш жүзүн аткарылып атат. Биз февралда чолпонатта өтөбүз. Февраль айында ушу чолпонаттан райгос администрацияга түшүнүү иштерин жүргүзүп, календарный планга киргизгиле деп ушул Салбурунду даңазалап атабыз. Андан кийин Ноорузда Бишкекте өтөлү деп атабыз. Ушундай ой пландар бар. Анан баардыгы баягы чын айтканда каражат маселесине такалат. Анан бирок болушубузда биз аракет кылабыз да өткөнгө.